Өзгөн Борбордук базарынын жалпы аянты 4,5 гектар. Базар 21 жеке менчик ишканаларга берилген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугун алдын алуу максатында өткөн машыгуу чырга айланды. Анткени өрт өчүрүүчү унаа базар ичиндеги 120 метр аралыкты ыкчам абалда жетип барышы керек эле. Базардын кире беришинде эле унаага жолго коюлган тосмолор тоскоолдук жаратты. Ошол Канке кичи базарына тиешелүү нерсе проходдордун бардыгы өз алдынча эч кандай уруксаты жок. Мен ойлойт элем бул базарлардын бир мындай бир грубый кабатный мамиле кылгандыгы, эч кандай коопсуздукту сактабай уруксат берген. Ошол ишкерлерге уруксат берип, ошол проходдордун баарын тосуп, ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгын көрдүңүздөр. Өрт өчүүчү машина өрт болгон жерге өз убагында жете алган жок. Базардагы башаламандык буга чейин жергиликтүү бийлик тарабынан көзөмөлгө алынган эмес. Унаа жүрүүчү жолго чейин ар түрдүү тосмолордун коюлгандыгы, жарнактардын көптүгү унааны андан ары жүрүшүнө шарт түзгөн жок. Бул арада базардагы сатуучулар дагы жолду сатып алгандыгы тууралуу айтып, өз ара чырдашып, машыгууга тоскоолдук болушту. Мен машина менен келетимде дөканга товар түшүрүш керек, тачкиде түшүрөм. Акибар буктер дилди, любой жайга барам. Пичатыкта пистолет атам, автомат атам. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тыгын болуп, машина өрт болуп аткан жерге жеткен жок. Бул эмне дегендик? Биз дагы эле өрт коопсуздугунан алдын алуу эрежелерин билбегендиктен, мына жогоруда МЧСтин жетекчиси түшүндүрүп кетти, Нургазы. Биз ар дайым өрт коопсуздугун сакташыбыз керек ар бирибиз. Эмне себептен мындай алдыга чыгарып алгансыздар? Ойлонбойсуздарбы? Ушу машина батабы? Мен өзüm баш болушу жерде карап отурдум. Почти жарым саат кетти убакыт башталгандан бери. Бул деген болбойт. Чогулган элге базарда тийиштүү адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мында өрт коопсуздугун сактоо боюнча жоболор айтылып, машыгуу эмне себептен өз максатына жетпей калгандыгын түшүндүрдү. Ошондой эле кышкы суукта сатуучулар ар түрдүү жылуулук берүүчү техникаларды этияттык менен колдонушу керектиги баса белгиленди. Элдердин алдын алуу түшүндүрүү иш-чараларын бүгүнкү күндө жүргүздүк. 2 отделение өрт өчүрүү техникалары кирди, бирок өрт өчүрүү техникалары өз ордуна, очогуна жеткен жок. Ошондуктан өрттү жыйынтыктады. Жалпы ушул убакыттан пайдаланып, жалпы Өзгөн Борбордук базарында соода кылган элдерден сурана кетер элем, өрт коопсуздук эрежелерин ар дайым сакташ керек. Базардын жетекчилиги өрт өчүрүү жолдорду ар дайым ачык болуусу зарыл. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул машыгууну түшүндүрүү иштерин жайылтуу максатында Ош облусунун райондорунда өткөрүп жатат. Кийинки өрт коопсуздук иш-чарасы Ноокат районунда өтөөрү планга коюлган. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар. Бүгүн өрт өчүрүү бөлүкчөсү машыгуу өткөрүп атабыз. Yerге кире албайт. Тура берсе. Он жерге келди. Ол да ошол жакка бир өтүш керек экен дакан. Temir taşı.
Onun ortasına ölçmeyin. Ökönüzlerden de. Olan tet al. Ya hayda. Süssüz de. Ya hayda. Ya ona tet al. Hayda. Şekin aydan ya. To'xtatding aka, to'xtatding, men gapiraman, shu yerda suyib. Tutturun az o kesin. Yo, men suyib. Aka bari bu ixtiyor mana shu yerdan 300 mingga menga yo'lni sotgan. Bezdaki men. Hozir nima bozorda bitta tuz jaginglar ochiq turib, mana bekib turib. İxtiyor degan boshqa odam demagan. Men Alloh uchun chin so'ylayman, el uchun. Men mashina bilan keladiganimda do'konimga to'g'ri tushunish kerak, tachkida tushiraman. Aka bari bu ixtiyor dedi, любой joyga boraman. Pichoq tiksa, pistolet otsa avtomat otaman. Menga 300 mingga sotgan. Bu yetmaydi bunga sal. Yo'q, bu. Krasniy stolda o'tirganlar kuchsiz yotib. Kenlere toplamaylar. Qancha uchoqqa bo'lyapti senga so'z. Onlar kelinglar. Nimani mashq to'sadi yo'lda. Ana sinikini oldirib yubordi. Nimani shu to'sadi. Toplamaylar. Yolda açıylar. Abi bir yere to'xtatgan-da unda. Ana nimani shu to'sadi. To'xtayda qo'yversin yer onda. Ha, taqab qo'y. Ha. Ha, bu takansa shunday ekan bu. Takansa javob ekan. Bo'ldi, ham to'xtatib qo'yasiz. Hozirda Maşuğunun katışucuları biz bugün ört öçürü bölükçösü Maşuğu ötkörüp atabız. Maşuğunun jıyıntыгын gördüңүздөр өзүңүздөр. Биздин болжолдогон жерибиz мынабул жер. Biz азыр мынабул жерде турабыз. Мынабул жерден бир машинабыз, ушул турган машинабыз барып, бул жерде ачак возгорание кылдык бул жакта. Ушуну өрттү өчүрүш керек. Бирок азыр кырдаалга байланыштуу өтө албай калдык. Ошон үчүн жыйынтыктап атабыз. Экинчи машинабыз. Бул жерде машина менен келип, бул жерде өрт гидранты бар. Ушул өрт гидрантынан биринчи машинабызга суу жеткирип берүү максат. Ошол дагы ишке ашпай калды. Негизинен Өзгөн борбордук базар, тарыхый базарлардын бири. Борбордук базарда, дегеле базарларда өрт чыгуу жолдору таралыш керек. Өрт өчүрүү автоунаалары өтүү үчүн жолдор ар дайым таза болуп, 6 метрден 8 метрге чейин аралык сакталышы керек. Бул зарыл. Ошол аралыктарды карап коюш керек. Bir имарат күйгөн болсо, экинчи имаратка таркабаш үчүн тез күйүүчү материалдарды тартылбоосу керек. Зарыл. Андан кийин ушул убакыттан пайдаланып, базарда соода кылган адамдардан, базардын жетекчилигинен жана ушул жерде соода кылып келе тургандардан bir өрт коопсуздук алдын алуу жөнүндө bir түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюн кыскача кылып. Сөзсүз турда кайсыл жерде болбойлу биздин түздөн-түз милдетибиз өрт коопсуздук эрежелерин сакташ. Бул мамлекетибизге, үй бүлөбүзгө материалдык чыгымдарды алып келбеген болобуз. Базарда жүрсөңүздөр, бирөө жарымдын өрт тырсы катталып калган болсо, ошого зыяндуулугу канчалык жеткенин баарыбыз билебиз. Баары үй тиричиликтерин кылып атат.
Ошонун негизинде өрт коопсуздук эрежелерин абдан сакташыбыз керек. Красный жолду атыш керек ошол. Бул жерде бүт мекеме уюмдар турат. Мекеме уюмдардан мисалы тез жардам өзүнүн милдетин аткарат. Коопсуздук кызматы ар дайым өрт коопсуздук элдердин ушул жерде өрт коопсуздук эрежелерин сактаганча ошол жерде өрт болуп аткан аймактан элдерди коопсуз жайга эвакуация кылуу жана киргизбөө. Биздин кызмат ошол жерде кеңири өрт өчүрүү кызмат кылабыз. Рейс ушул жерде светтүү электричествону өчүрүп бериш керек. Ал боюнча биз план взаимодействиябыз бар мекеме уюмдар менен. Ошол бүгүнкү күндө аткарылып атат. Бирок азыр көрдүңүздөр машыгуу жыйынтыктап атабыз, бирок машыгуу жогорку деңгээлде өтпөй калды Жалал Абдыкадырович. Эми бул жагын комиссионный кылабызбы, кандай кылабыз? Бир ушул жолдорду, базарды бир иретке келтирбесек болбойт. Себеби бул Өзгөн районубуздун аброю, ошондой эле элдерибиздин коопсуздугун сактаган болобуз. Өрт коопсуздугунан алдын алуу боюнча учение өткөрүлдү эле. Учениебиз максатына мен өзүмдүн оюм боюнча жеткен жок. Себеби дегенде сиздерге билдирүүлөргө карабастан, маалымат берилгенине карабастан, базар жетекчилигине, тийиштүү жетекчилерине берилгенине карабастан, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тыгын болуп, машина өрт болуп аткан жерге жеткен жок. Бул эмне дегендик? Биз дагы эле өрт коопсуздугунан алдын алуу эрежелерин билбегендиктен, мына жогоруда МЧСтин жетекчиси түшүндүрүп кетти, Нургазы. Биз ар дайым өрт коопсуздугун сакташыбыз керек ар бирибиз. Эмне себептен мынандай алдыга чыгарып алгансыздар? Ойлонбойсуздарбы? Ушу машина батабы? Мен өзүм баш болуп ушул жерде карап отурдум, почти жарым саат кетти убакыт башталгандан бери. Бул деген болбойт. Ошондуктан мен кайрылар элем ар бириңиздерге, мына базарда отургандарга. Өрт коопсуздугун сактап, эрежени мына жетекчилик айтканды, базар жетекчилигин угушубуз керек. Шаардын мэрин угушубуз керек. Айткандардын бардыгын аткарышыбыз керек. Ошо пожарниктер келип айтып атабы? МЧС келип айтып атабы? Бардыгына аткарышын аткарбасак болбойт да. Эмнеге биз жылдырбайбыз? Мына кетип соода кылып аткандардага дагы абдан тоскоолдуктар жаралып атат. Ошондуктан мен кайрылып кетерлем дагы бир болсо. Эртең Кудай кааласа мына жакын арадагы МЧС кайрадан өткөрөбүз. Ученияны өткөрбөсөк болбойт. Эч кандай тоскоолдуктар болбош керек. Өзгөн Болор базардын ичиндеги Канкей базардын ичинде машыгуу сабак өттү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, негизинен Өзгөн Болордук базардын ичинде 14кө жакын жеке кичи базарлар бар. Ошонун негизги баягы ошол ар бир базарга бара турган проходдор, жалпы пайдаланып жол Канкей кичи базарында тиешелүү. Ошол Канкей кичи базарына тиешелүү нерсе проходдордун бардыгы өз алдынча эч кандай уруксаты жок. Мен ойлойт элем, бул базарлардын мындай бир грубый халатный мамиле кылгандыгы, эч кандай коопсуздукту сактабай уруксат берген, ошол ишкерлерге уруксат берип, ошол проходдордун баардыгын тосуп, ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгын көрдүңүздөр, өрт өчүрүүчү машина өрт болгон жерге өз убагында жете алган жок. Мунун бирден бир себеби ушул жерде соодагерлер тарабынан, анан ушул Канкей кичи базарындагы ошо жетекчиликтери тарабынан ушундай акылга алып келген. Бул боюнча биз 2019-жылы пландын негизинде текшерүү болуп, тиешелүү жетекчисинде актыны эскертүү баракчаларды бергенбиз. Аны аткарбаган үчүн административдик чара колдонгон. Ал эми 2020-жылда өзүңүздөргө маалым болгондой пандемия болуп калып, ошон үчүн бул базарларды текшерүүгө биз убактылуу өкмөт тарабынан мораторий жарыяланган. Азыркы күндө 2020-жылдын 4-кварталына уруксат алынган Минэкономикадан декабрдын орто ченинде пландуу текшерүү болот. Ошо текшерүүлгөдөн кийин буларга өтө катуу чаралар көрүлөт деп эсептейм. Аты жөнүңүз бар. Өзгөн шаары Карагөл жана Өзгөн району боюнча мамлекеттик экотех инспекциянын өрт көзөмөл боюнча башкы инспектору Арбек Асылбек Аржолович. Тайм пландын негизинде 2020-жылдын 25-ноябрь күнү өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Өрт тактикалык машыгуу негизги максат өздүк курамдын күчүрмөн даярдылыгын күчөтүү максатында жана ошондой эле соода саттык жасаган элдердин алдын алуу түшүндүрүү иш-чараларын бүгүнкү күндө жүргүздүк. 2 отделение өрт өчүрүү техникалары кирди, бирок өрт өчүрүү техникалары өз ордуна, очогуна жеткен жок.
ошондуктан өрттү жыйынтыктадык. Жалпы ушул убакыттан пайдаланып, жалпы Өзгөн борбордук базарында соода кылган элдерден сурана кетер элем. Өрт коопсуздук эрежелерин ар дайым сакташ керек. Базардын жетекчилиги өрт өчүрүү жолдорду ар дайым ачык болуусу зарыл.